урматтуу өкмөт өкүлү менен президент өкүлүнүн да көңүлүн буруп кетким келип атат. Азыр мынакей министрдин орун басары өзү ачык айтып атат. Бул тармакта кемчилдик бар экенинчи. Жолго канча деген кредиттер алынып атат. Мамлекет канча карыз болуп атат. Эл карыз болуп атат биякта. Анан кайра эле ушинтип аягын таппай жүрсө. Жолда көрүп атабыз мынакей түштүк жолунда каттап жүрөбүз. Канча машина каттап атканын. Нарынды жолуну көрүңүздөр, жаңы жолдор эмне болуп атат. Акча алынат, каяка кеткен белгисиз болуп атса. Бул тармакты карап чыгыш керек деп сунуш берем мен. Мына комитеттин мүчөсү айтты 2 жумадан кийин отчет болот экен деп. Отчетту да караш керек. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, бир көңүл буруп койсоңуздар бул тармакка. Анан экинчи маселем айтайын дегем, мыйзам депутаттар чечет добуш берип, могу альтернативдик жол боюнча, түндүк түштүк жол боюнча компенсациялар төлөө боюнчачы министрлик бир көңүл буруп койсоңуздар, ушул жерде да маселе болуп атат. Бир үй бар экен, ошол кезде компенсация төлөнүп атканда турмуш шартына байланыштуу чет өлкөдө болгон экен, Россия Федерациясындачы. Кандайдыр себеп менен үй кирбей калыптыр. Ошону тактап туруп чечип койсоңуздар, азыр жол курулушуна да кичине тоскоол болуп атыптыр. Рахмат.